müдөм мындай максаттарым бар эле окуйн деген арманым бар эле, анан окудум чын. Анан окуп чын татаал оор нерсе илим алып ини менен кудук казгандай дейт. Анан айрыкча Бишкекте бир аял киши бар экен, 70 жашта окуптур, ошонго карап мен ал абдан түрткү болдум мага ачыгы. Эми бул агайда келгенде биздин окуу жайды эле жакшы кабыл алдык. Мындан агайдан билсек болот. Баягы жаш өтүп калса дагы билимге умтулуп, билим алам деп келгенде биз дагы аябай ыраазы болдук. Бизге биринчи эле группабызга келгенде биз дагы аябай жаш улгайгандыгына карабастан окуп жатканына аябай таң калганбыз. Биз биринчи келгенде мен бул өзүнүн небересинин ордуна келип окуп атат, келип кетип атат окшойт деп ойлогом. Көрсө бизге окуганы келген экен, биз аябай таң калганбыз. Мен негизи атам 50 жылга чейин иштеди десем адашпайм. Ошо үйлөрүбүздө көпчүлүк адамдар окуган негизи. 12 баланын семьямда 12 бир тууганбыз. Ошону мен 5-симин, 2 уул 2 кыздан кийин. Анан ата кесибин улантайын, ата жолун жолдоюн деген ойдо окугум келди. Анан илгертен окуудан арман эмем бар эле да. Кандай мүдөм мындай максаттарым бар эле, окуйн деген арманым бар эле, анан окудум чын. Анан окуп чын татаал оор нерсе илим алып ини менен кудук казгандай дейт. Анан айрыкча Бишкекте бир аял киши бар экен, 70 жашта окуптур, ошонго карап мен ал абдан түрткү болдум мага ачыгы. Анан бул 70 жашта окуп атса деп мен ойлондум, кайрадан ойлонуп окушка туура келди. Анан эрк менен окуп атам, чын эрк, ар бир нерсе эрк керек экен, туура. Демек, бул дагы мындай эртеби кечпи билим алууга эч качан кеч эмес деген бир. Орустар айтмакчы, век живи, век учись дейт экен. Бизде деле ушундай сөздөр көп. Азыр учурда да сизде сабак болуп атат, болуп атат, сабакка келетам. Кудай кааласа сабактан калбай катышайын деген ниетим бар. Почти 98% толук катышып атам десем адашпайм. Саламатсыз, туруктап кетип. 10 класста 79-жылы бүткөм. 62-жылдын азырына 60-га толдум да марттын 28-inde. Анан илгертен бери эмемде бар эле алиги жүрөктүн түпкүрүндө дейт го, алиги же бирөөнү сүйүп каласың, мындай го, бир сыйлайсың бир адам баласын, мындай чын дилден ошол сыяктуу окуудан эмем бар эле. Айрыкча мен үй бүлөмдөгүлөр баардыгы окугандыгы үчүнбү, денемде ушу алиги эмне дейт го, бирөөнү сүйүп калып ошо өсүп чыгат го, ошол сыяктуу, мына айта албаганың айтасың, ошол сыяктуу жүрдү да. Анан кийин кандайдыр бир толкунданып, арман менен жүргөнсүдүм. Анан кой дедим, анан акыры бир телевизордон да бир аял кишини көрдүм. Ал дагы чоң түрткү болду десем адашпайм мага. Анан окугум келди да. Окуган ал илгери чын мен окубай калдымбы деген эме болот экен да адамда. Анан кийин окуганда туура түшүнөт элем, көп нерсени үйрөнөсүң. Ошондуктан ошо окубай калган неме менен адамдын муңу менен окууга мындай зейин коюп, аракет кылып, чын кандай десем чыгынып келдим да. Анан кийин чын эптеп жөн эле барып окусамбы деген ой болсо, анда тыштап кетип кала турган убакыт болот экен. Кээде мындай чарчайт экенсиң, карып калганыңда, общий жатаканалар кээде суук болуп калат экен. Быйыл кыш суук, аябай оор болду суук, баарыңар эле билесиңер. Бирок аники эрк менен келген адам, чыдайт экен баарына, ачыгын айта берейин, эми жашырбай эле. Ошол сыяктуу баарына чыдап атам. Анан жаңы жылдан кийин дагы мындай предметтер көбөйдү да, кандай десем, мурун 5-6 10га жакын предмет болсо, азыр 10дон ашып калды да предмет. Анан татаал предметтер кире башташты. Анан ошол предметтер көбөйүп, анан ар бирине өзүнүн немесине жооп беришиң керек да, өзүнүн функциясында, өзүнүн эрежесине ылайык жооп беришиң керек. Алар өзүнүн немесин талап кылат. Эми бул агайда келгенде биздин окуу жайды эле жакшы кабыл алдык. Мындан агайдан билсек болот.
баягы жаш өтүп калса дагы билимге умтулуп билим алам деп келгенине биз дагы аябай ыраазы болдук. Өз аракетибизди кылып жардамдарды берип атабыз. Өз аракет аябай жакшы. Студенттерге, башка жаш студенттерге караганда аракеттенип билим алам деп, ушу кечигип болсо да билим алам деп өтө аракетчил, сабактардан калтырбайт, мамилеси да аябай жакшы. Өзүнүн катардагы студенттер менен кошо отурганда өзүнүн балдары деп деле элестесе болот да бунучу агайда. Анан кийин өзүнүн аракетине биология сабагына аябай кызыгып катышып, студенттерден муурда жооп берет. Анан кийин өзүнүн мага айткан баягы суроосунан айтам да, эжеке, мен атам дагы биолог мугалим болгон. Мен да биология сабагына катышам. Ошол жерде билимими дагы улантып, мен жогорку окуу жайына барып тапшырсам, аракет кылсам, сиз жардам бериң деген суроосуна аябай толкундадым. Аябай жакшы кызыгып окуйт. Жалаң жакшы, эң жакшы деген балдарга окуп бүтүрдү анатомияны. Жакшы. Мен айткым келет да жаш студенттерге. Билим алуу ийне менен кутук казгандай дегендей. Билим алуу оңой эмес. Өтө ийне менен кутук казганды элестеткиле. Ошон үчүн билимди өтө аракет кылыш керек. Бизге жашы деле мындай неме алган жок. Кандай десем, тоскоолдук болгон жок. Биз буну группабыз боюнча буну агай деп чакырабыз биз. Атын атабай эле сыйлайбыз, жакшы бизге насааттарын айтып турат. Жакшы. Өзүнүн аракети кандай мындай? Аракети жакшы, калбай сабактан келет, өз убагында келет, өз убагында кетет. Тапшырмалар так аткарат. Билбегендерин сөзсүз бизден сурайт. Азыркы жаштар кандай десем, ленивыйбы, жалкоораак, ачык. Биздин заманда телефондор жок эле, али пешенеттер менен акыл эмгегибиз менен чыгарат почка эсептелик китептерден. Азыркы учурда телефонду бассаң эле бөгөйтүп бөлүп чыгарып карматып коет экен. Мындайча айтканда даяр нан экен да. Биз андан мурун мээнет кылат болчук жашыбызда. Математикага кызыкпасам дагы, мына география сабагына, анан биологияларга, ботаникаларга кызыгып окуганын билем да. Мындай шаарларды кайсы анда чет өлкөлөрдүн экономика географиясы деген болот эле биз окуган учурда. Ошондо кандай чет өлкөлөрдүн балдары жарышып 10 чакты бала, 30 чакты бала окуса бир класста, ошонун 5-6 кадимгидей жарышып атаңдашып, анеге агай суроо бергенде, географиядан чет өлкөлөрдүн канча километр, чарчы километр, мисалы үчүн Чехословакияныкы, Азербайжандыкы, Грузияныкы кайсы элдер менен чектешет, шулардын баардыгын билип, агайнасына айтып беришке шашылып, атаңдашып окуйт элек. Баардыгы өздөрү үй салды, өздөрү неме кылды. Анан мен буларды үйлөп бүттүм деп, анан аялым айтты, биз өзүбүз үчүн жашайлы, бала чака небере деп жашадык ушул күнгө чейин деп. Анан мен дагы ойлондум, анан дагы карасам окумагандыгым тууралуу дагы эле эсиме келет да. Анан окуйм. Жүрөктүн түпкүрүндө ошол кезден демек калып кеткен бир эме бар экен. Балдар айтат го, жүрөктүн түгүнөн өсүп чыгат. Сүйүү деген байлык менен байланышпай, өзүнчө өзөк болуп өнүп чыгат деген ырлар бар эле. Ошол сыяктуу илгерки ушу окубай калдым деген арман болбосун деп анан окудум. Андан ары атам педагог болчу. Атам адашпай эле айтсам 50 жылдын айланасында иштеди. Атам эң акырында методист преподаватель деген наамды алып чыкты, орден грамоталар менен. Андан мурун да чоң ордендер бар эле. Азыр атам окуткандардын бул жагы неберелери, атам неберелери Германияга чейин барып окуп келишти компьютер тууралуу. Ошо семьямда, үй бүлөмдө көпчүлүгү студент болушту. Анан мугалим кесип алышты да, негизинен 90%, 100%, 90% мугалим болду. Анан мен дагы ошо мугалимдикке тапшырайын деп эме кылдым да, мындайча айтканда. Жеке оюм ошого келип токтолду да. Анан кийин мугалимдик кесипти тандадым. Айрыкча ошо начальник класстарда. Анан муну алып гана тим болбостон өзүм дагы бир канчалаган жаштарды келечекте мени кандай ошо агайлар тарбия берген болсо, мен сыймыктанам. Дагы айта кетейин, дагы толук айттымбы билбейм. Окуу жайдын мугалимдери баягы сөзүм дагы жаңылаймын. Ат менен төөдөй айырмасы бар экен. Булар да терең билим бар деп ишенем да, чын жүрөктөн. Анан жашы чоң адам катары 4-5 мамлекетке барып келген киши катары, мисалы үчүн Индистан мамлекетинде болдум 4 айлап, Түркия мамлекетинде болдум 1 айлап,
Арабияға, Сауд Арабиясына, Меккеге немеге бардым, умра немесіне зияратқа бардым. Бізге биринчи эле группабызга келгенде биз дагы аябай жаш улгайгандыгына карабастан окуп жатканына аябай таң калганбыз. Биз биринчи келгенде мен бул өзүнүн небересинин ордуна келип окуп атат, келип кетип окшойт деп ойлогом. Көрсө бизге окуганы келген экен. Биз аябай таң калганбыз. Жакшы, билбеген нерсени бизден сурайт, сабактан кеч калбай келет. Биз келбей калсак дагы агай сөзсүз келет да. Мен өзүм каалап окуганы келдим. Мындайча айтканда мен кардармын да. Анан мактангандай болбойн. Студенттик билетти дагы биринчи мен алдым да. Мындай кызык да. Мындай элдер булар келет, студенттер кыздар негизинен окуйт, аял кишилер баласы барлар окуйт. Анан мен биринчи эле буларды көргөм да. Студенттер деп ойлоном, студенттер деп түшүнөм. Студент деген чоң бакыт, чынында. Тажагандачы мисалы көчкүдө эле кетип калгыңыз келген учурлар болдубу? Айрыкча эртең менен турганда карып калдым, мен телевизордон өткөндө чыккандар болду. Өзүң сүрөттөн көрсөң билет, атак мындай жүргөндө билбейт экенсиң да. Телевизордон карап алып белим сал эңкейип калды. 60 жаш деген чоң жаш. Мени кыздар эмне мугалимдер да карап коет. Анан чын булардын билимин багалаш керек. Буларчы өтүп кетип атып, чын кайтага 3-чү жолу айтышым мен. Мектептеги мугалимдер булардын илими жогору дагы, насаат дагы плюс айтып кетет. Анын үстүнө жакшы сабактарды үйрөтөт. Айрыкча үйрөткөн жерлерине баамдайсың да чоң адам катары. Кандай үйрөткөн болсо, ошол деңгээлде эч кем эмес элге жеткизип, толук элдин балдардын окуучулардын акысын берем деген ойдо окуйм Кудай кааласа. Чын элге пайдам жардамым тийсин сөзсүз деп. Окуңузду ийгиликтүү аяктап, сиз дагы ушул агартуучунун мыктысы болушуңузга тилектешпиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул деген 60 жаштагы бир улгайган аксакалдын билимге болгон умтулуусуна күбө болдуңуздар. Бул дегени билим алуунун эрте кечи жок дегендей, 70 жашта болобу, 80 жашта болобу, ар дайым билим алып, өзүнүн тилеген максатына жетсе болот.